келдим. Мен да ушул ар бир адам өзүнөн башталса тазалануу болбойт экен. Ошон үчүн сиздердин бүгүнкү конференцияңарга чоң рахмат. Өзүңөрдү тазалап, жеке эле бир киши эмес, ушул арайлардагы партиялердин баарын тазалап, эл үчүн, жер үчүн күйгөн азаматтарды койсоңуздар, ушу менчик ушу жерге айта кетчү нерсе, биз ушул Алмазбек Шашенович президент болуп турган кезде, биздин ушул кумтар өзү үчүн, Кыргызстан мамлекетибиздин өнүгүү өсүү үчүн күйгөн Садыр агабыз соттолгон, ошол туура эмес соттолгон, туура эмес иш козгоп соттолгон адамдардын баары ушул күндө жазага тартылыш керек деп айтат элем. Ушу биздин жаңы президентибиз Сооронбай Шарипович ушул адилеттүү чечим кылып, жакшы чечимдер чыгарып берерine ишенебиз. Туура эмес иш кылган адамдар өзлөрүнүн жазасын алып, миллиондогон акчаны жегендер соттолсун деп айтат элем. Ушул биздин Кыргызстаныбызды өнүгүү өсүүнө салым кошкон Садыр агабыздын эч жерден мурунку күбө берген адамдар айтып атат. Убагында бизде кыйноо болгон, ошол кыйноонун негизинде биз көрсөтүп бергенбиз дейт да. Азыр мына Наристе Алчаев деген айтып атат, бизди мындай ГКМ коркутуп үркүтүп болгон, ошондуктан биз туура эмес маалымат бергенбиз, өзүбүздүн өмүрүбүздү сактап калуу негизинде дейт да. Ушунун баары видео менен азыр бүт кайрылып берилип атат. Жаңы президентибиз адилеттүү чечим чыгарып берет деген үмүттөнөлү. Бул президент Кудай деп тааныйт экен, Сооронбай Шарипович. Ошон үчүн ушу Алмаз Шашенович тууралуу туура эмес соттолгон адамдын баары акыйкаттуулук менен ачыкка чыгып, Кыргызстаныбыздын өнүгүү өсүшүнө салымдарын кошот деп айта кетчүмүн. Ушу биздин көлдүн намысын көтөргөн экен Садыр Жапаров агабыз. Ошол мына Кудай бар экен, ак менен кара жарышат дейт, акка Кудай болушат дейт. Мына убагында каралаган нерселер өзүлөрү мына азыр эмне болуп атат. Ошон үчүн Кудайдан коркуш керек. Мен айта кетет элем, ушу 7 апрель болгондо бизге окшогон жалаң карапайым ак жүрөк адамдар өлгөндө, ошо 7 апрелде бир 15 министр өлгөндө ошол жолго түшпөйт эле бийлик. Ошондо жалаң начар адамдар калып, ушу үчүн мына эч нерсе болбогондуктан ушундай ахуалга келген. Биз ушу айта кетет элем азыркы бийликке адилеттүү чечим чыгарып, коррупционерлерди жоготуп, убагында туура эмес камалгандарды чыгарып, Кыргызстаныбыздын өнүгүү өсүүсүнө салым кошкон адамдарды, азаматтарды чыгарып беришине тилектешпиз. Азыркы бийлик жакшы адилеттүү чечимдер чыгарып атат. Ошого колдоп, жардам бергенге уруксат этиңиздер. Анан ушул кеткенде эмес, убагында туура эмес нерселер болсо, убагында айтканга аракет кылсак, анан бул жерде ошо Сооронбай Шариповичтин туура эмес кылган чечимдери болбосун. Кыргыз элине ушинтип эл менен арлашып, ушундай эл менен отурган адам болсун келечекте. 6 жылда бат эле өлөп кеткен. 6 жыл калчайт экенбиз, 6 жылда ушул элге аралашпай калган эмне деген тамчык менен. Ошон үчүн Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, адилеттүү бийлик, адилеттүү чечим чыгарып, элибиз өнүгүп өсө берсин. Жаштар Кыргызстанда иштеп, элибиз мигранты мындан кийинки жылдары көп кетпей, бар болсун, бай болсун. Ынтымакты эл болсо дейт, талайга ачылат дейт. Ынтымаксыз эл болсо тапкан өкмөт чачылат дейт. Ошон үчүн ынтымакташып, биргелешип, баарыбыз колдоп, жакшы иш болсо, жаман иш болсо, жаман деп ачык айтканда макул даяр бололу, ынтымактуу бололу. Жакшы көрүңүздөр, рахмат.